Окуу жайлар жылына 2 рет абитуриент кабыл алат. Токтом каралып жатат. Түптөгү үрөй учурган жол кырсык. 4-чү бала ооруканадан көз жумду. Ошто шайлоо жыйынтыгына нааразы 7 партия президентке кайрылды. Саламатсыздарбы? Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Студияда кызматта Айпери Ешенкулова. Окуу жайлар жылына 2 рет абитуриент кабыл алат. Токтом каралып жатат. Слушайте внимательно, ведь я повторю всего раз 10. Кыргызстанда жогорку окуу жайлары менен кесиптик орто билим берүү мекемелери бир жылда абитуриенттерди 2 рет кабыл алышы мүмкүн. Бул боюнча токтом долбоору өкмөткө жөнөтүлгөнүн билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев 2021-2023 жылдарга карата министрликтин программасы менен тааныштырып жатып айтты. Кесиптик билим алууну мурдагыдан дагы жеткиликтүү кылуу үчүн окуу жайлар абитуриенттерди бир жылда 2 рет кабыл алсын деп жатабыз. Бул тажрыйба көптөгөн чет өлкөлөрдө ийгиликтүү колдонулуп келе жатат, деди Бейшеналиев. Что случилось? Я готов приступить к обучению. Задание первое. Поспи еще малость. Никто не обещал, что будет легко. Ошондой эле ал жогорку окуу жайларга студенттерди мурдагыдай бир гана багытта окутпастан бири-бирине шайкеш келген бир канча кесипти кошуп үйрөтүү тапшырмасы коюлуп жатканын айтты. Түптөгү үрөй учурган жол кырсыгы. 4-чү бала ооруканадан көз жумду. Ысык Көл облусунун Түп районунда катталган үрөй учурган жол кырсыгынан дагы бир бала көз жумду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Окуя кечээ 12 апрель күнү саат 23:14-тө балыкчы Ананьева Караколуна жолунун 204 чакырымында Михайловка айылына жакын жерде болгон. Анда Toyota Camry жана Audi автомашинасы сүзүшкөн. Алгач 19-20 жаштагы 3 эркек бала көз жумуп, дагы 3 бала Түп райондук ооруканасына тез жардам аркылуу жеткирилгени айтылган. Ооруканада жаткан 20 жаштагы жыты дагы көз жумду деп билдирди Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Куткаруу иштерине Каракол шаардык номер 15 өрт куткаруу бөлүгүнөн 5 куткаруучу тартылган. Алар маркумдардын сөөгүн укук коргоо органдарына өткөрүп беришкен. Ошто шайлоо жыйынтыгына нааразы болгон 7 партия президентке кайрылды. Ош шаардык кеңешине шайлоого катышкан 7 партия шайлоонун жүрүшүнө жана жыйынтыгына нааразы болуп президентке кайрылуу жолдоду. Улуттар биримдиги, Ишеним, Улуу Журт, Республика, Бир бол, Тилектештик жана Бүтүн Кыргызстан саясий партиялары шайлоо ыплас өттү деп эсептешет. Алар Ош шаардык мэриясы мыйзам бузууга барды деп мэр Таалайбек Сарыбашевдин жоопкерчилигин карап чыгууну талап кылышууда. Это был прикол. Очень плохой прикол, да? 11 апрелде өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо Ош шаардык кеңешине 9 партия ат салышкан. Шайлоонун баштапкы жыйынтыгы менен 4 партия 7% чектен ашты. Ата журт Кыргызстан 48,8%, Улуттар биримдиги 18%, Ыйман Нуру 8,1%, Ынтымак 7,5% добуш алды. Мыйзамга ылайык бул партиялар босого чектен өттү жана мандаттар ушулардын арасында бөлүштүрүлөт. Ладно, друг, не переживай, давай 5. Так, разошлись все. Бирок жеңишке жеткен Улуттар биримдиги партиясы жана 7% босого чекке жетпей калган Республика, Бүтүн Кыргызстан, Ишеним, Улуу Журт жана Бир бол партиялары добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялашкан. Айтмакчы, Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандат үчүн 9 партиядан 702 талапкер катталган. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыз. Дарегибиз Бизон Чекиткей Жесет. Кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин.